Өзүңүздөр билип байкагандай Осмонов көчөсүнүн эки тарабында буга чейин тротуар такыр болгон эмес. Азыркы учурда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматовдун тапшырмасы менен Осмонов көчөсүнүн сол тарабында толук тротуар басылып бүткөн, жарыктандыруу, жашыл аймак бүтүп, ак кайыңдан бери эгилип жасалып коюлду. Түнкүсүн адамдар басып жүрөт. Ал эми азыркы учурда Осмонов көчөсүнүн оң тарабына көрүп турасыздар. Бул жерде Раян кафесинен баштап Престиж банясына чейинки 1 шакырымга жакын аралыкка толук өзүңүздөр көрүп тургандай сонун жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар жана вело жол жасалып бүтүп, асфальты басылып коюлду. Бул 4 метрге барабар. Ал эми жөө жүргүнчүлөр тротуардан кийин эле бул жака азыр 5 метр жерге жашыл аймак түптөлүп жатат. Бул жерге жашыл зона, бак дарактар эгилет дагы. Адамдар түнкүсүн же күндүз болобу басып бул жерде сейилдегенде олтуруп сүйлөшүү үчүн атайын орундуктар жасалып берилет. Андан сырткары дагы бир жагдай, бул жерде ирригациялык тутум лоток бар. Лотоктон кийин эле жашыл аймак бар, жашыл зона. Андан кийин бул жагы жол. Азыркы учурда бул тротуар кайсы жерге чейин келет же кандай болот деген суроолор көп. Бул Ак Тилек айлампасына чейин барат. Азыр биринчи этабында жана айтып өткөндөй Раян кафесинен баштап Престиж баняга чейин келип токтоду. Экинчи этапта мына көрүп атасыздар, азыр негизи жасалып бүттү. Бул Ак Тилек айлампасына чейин эле кудум ушундай эле долбоор менен жасалып куралат. Азыркы учурда экинчи этабына даярдык иштери жүрүп атат. Бул жерде көрүп турасыздар, ирригациялык тутум жайгаштырылып бүткөн, тротуар басууга негизи даярдалып коюлган. Кудай буйруса бул көчө дагы Ак Тилек айлампасына чейин толук жасалып бүтөт.